Туугандар, бүгүн бизде 5 уже ноябрь, да, уже получается акыркы неделяларыбыз, да, акыркы 3 күн биз торговлябызды аз сумма менен трейдингден анализ кылып балансыбызды көтөргөндү үйрөнүп атабыз да. Аз баланс менен биз бүгүн $50 көтөрөбүз достор да. Эң биринчиден биз сиздер менен бул жакта түшүнүшүбүз керек болот. Трейдингде аз баланс болсо биз көп сделкаларды ача албайбыз да. Мисалы перекрытие менен и ашып кетсе бир 4 сделка ача алабыз. И бүгүн ушул $50 биз кандай туура сумманы распределять этип канча суммага ачыш керек и негизинде кандай перекрываться этиш керек ушуну үйрөнөбүз. Бүгүн биз индикатор моментум менен торговля кылабыз. Индикатор моментум кыргызчасы же болбосо орусчасы импульс болот да. Вот импульсту басабыз и азыр биз бул жакта таймфреймибизди 15 же 30 секундка коебуз да. Мен 15 секундка коем, ушул жетиштүү болот. И сделкаларымды мен 30 же 1 минутка ачамын да. Мынакей валютная пара аут новозеландец ОТС. Бул жерде мынакей азыр жашыл объемдор чыга баштады. 30 секундка мен бул жерде сделкамды $10 сатып алууга ача беремин. И бул жакта мен максимум достор 2 эле коленаны колдоно аламын да. Мисалы азыр бул сделка минутка жабылып кала турган болсо, анда мен бул жакта $25 ачамын экинчи сделкамды. Экинчи сделкамды $25 ача турган болсом достор да, мен уже как бы балансымды $15 эле калтырып коюп атамын да. Так, сделкабызга 5 эле секунд, бул жакта сделкабыз плюска жабылды и объяснять этип коеюн. Бул жакта эмнеге сатып алдым? Мынакей бизде бул жакта кызыл объемдор болчу, бул жакта жашыл болду. Бул жакта жашыл объемдор чогулуп атканда бул жакта бизде импульс графигибиз үстүгө өсүп кеткен. Далее бул жакта кызыл импульс болгон, объемдор да кызыл болгон, бул жакта график астыга түштү. И бул жакта көрүп аткандагыдай эле жашыл объем чыкты и бул жактан мен көрүп атам график уже акырын көтөрүлүп аткандыгын и сделкамды мен жогору ашып сделкамды плюска жаптым достор. Отлично. Так, кайра эле $10 түшүрөмүн. Валютная пара евро новозеландец ОТС болот. Бул жерден мен сделкамды сатууга ачсам туура болот деп ойлоймун, потому что бул жактан азыр мен сделкамды ачайын и түшүндүрүп кетейин. Бул жакта объемдорубуз бизде жашыл болуп келатып эле, мына жерде жашыл болуп келатып эле, бул жакта бизде объемдорубуз уже кызылга айлана баштады. Резко көрдүңүздөрбү? Резкий спад болду бул жакта. График резко түштү и бул жакта кызыл объемдор дальше уланып кете бериши мүмкүн да, потому что бул жакта бизде резкий разворот болду, көрдүңүздөрбү? Чоң разворот болду. Прям бул жакта объемдор жашыл болуп келатып эле, бул жакта резкий график кайрылып кетти, көрдүңүздөрбү? Кайрылып кетти астыга и бул жакта мен дальше тренд артынан эле сделкамды сатууга ачып атамын достор. Мынакей биздин сделкабызга 10 эле секунд и байкашыбыз боюнча биздин объемдорубуз дальше кызыл болуп атат да. Так, 2, 1, 0. Бул сделкабызды плюска жаптык. Мынакей биз $10 кайтардык, плюс еще сверху кичине болсо дагы прибыльга чыктык. Все, кайра эле $10 түшүрөмүн и бул жерден мен сделкамды уже сатып алууга ачамын достор. Все, кеттим, мынакей көрдүңүздөрбү? Мен эми бул жакта мурдакы расстояниясын карап атамын да. Могу индикатор импульстун мынакей биринчи жашыл линиябыздын мынакей расстояниясын карайбыз достор. Убактысын да. Мынакей бул жакта объем көтөрүлдү, бул жакта объем түштү, мынакей түштү бул жерде и азыр бул жакта дагы бир жолу жашыл объем чыгышы мүмкүн достор. Мынакей бул жакта скальпинг болушу мүмкүн. График бул жакта бизде мынакей моундай волна болуп чыгышы мүмкүн да. Моундай импульстар менен достор. Вот, ошондуктан мен астыңкы уровеньден сатып алууга ачтым. Мынакей жашыл объемдор чыга баштады. Так, и бул сделкабызды дагы биз уверенно плюска жаптык достор да. Акыркы 2 секунд и сделкабыз плюска жаптык достор. Негизинде биз балансыбыз $50 менен торговля кылып атсак, лучше балансты $100 чейин көтөрүп алсак жакшы болот. Анткени биз $100 менен биринчи сделкабызды $5 менен ачсак кичине жакшыраак болот да. Прибыль дагы кичине ощутимый болот да. Прибыльди көрө тургандай кылып счет салышыбыз керекпиз да. Вот, ошон үчүн биз азыр биздин максатыбыз бул счетубузду $100 бат-баттан жеткизип алышыбыз керек болот достор да. И потом уже биз сделкабызды суммабызды $5 түшүрөбүз достор. Так, давайте кийинки котировкага өтө берели. Итак, кийинки котировка австралиец канадец ОТС болот. 15 секунддук таймфреймде мен байкашым боюнча нисходящий тренд болуп атат. Бизде бул жакта график астыга эле түшүп баратат, баасы түшүп атат. Ошондуктан бул жактан мен азыр 30 эле секундка мен сатууга ача беремин достор $10. Бул жерде индикаторубуз жашыл болуп келатып эле кызылга айланып атат бул жакта. И бул жерде графигибиз азыр астыга түшүш керек да. То есть биздин нисходящий трендибизди кайра улантып кетиш керек болот. Бирок бул жакта бизде график кайра көтөрүлүп кетти. Хорошо, давайте биз азыр кайра 2,5 эсеге көбөйтөбүз. Балансыбызды $25. Мен уже кийинки котировкага өтө беремин да.
Так, жашыл объемдор чогулуп калды. 30 секундка сатууга ача беремин достор. Всё. Мынакей биздин бул жакта мурдакы расстояниясын карап эле ача беребиз да. Мынакей кызыл объем бул жакта. Мынакей спад болгон бул жерде. Далее бул жакта мынакей жашыл объемдор бул жакта болуптур эле да. Бул жакта бизде графигибиз көтөрүлүп келатат. И кайра дагы бир жолу кызыл объемдор чыгыш керек болот бул жакта. И как раз могул үстүнкү сопротивление bizde. Бул жерде сатып алуучулардын уровени болот да. Ошол уровенден мен ачып атамын. Так, сделкам плюска жабылды. Отлично. И кайра 10 долларга түшүрөмүн. И 10 долларды азыр плюска жапсак, биз балансыбызды 100 долларга көтөргөн болот экенбиз, достор. И дальше уже биз money management, risk management менен торговля кылабыз, достор. Так, бул жерде сделкамды сатууга ача бердим, потому что негизинде бул жакта азыр кызыл объемдор уже чыгыш керек. Мынакей. Так, как раз уровень сопротивлениядан да ачтык да. Бирок бул жакта көрүп атканда деле уровень сопротивлениябызда импульстарды көрсөтүп атат. Так, 2 1 есть, достор, плюс. Все уже плюс болду. И дагы бир жолу мен өзүмдүн стратегиямды түшүндүрүп кетейин. И дагы бир жолу мен силерге ушул стратегиямды түшүндүрүп кетейин да. Бул жерде уровень сопротивления, мынакей. Бул жакта бизде тренд көтөрүлүп эле келаткан. Далее бул жакта объемдор уже кызыл болуп көрсөтө баштады. Мынакей бул жакта объемдор жашыл болуп келаткан. Тренд восходящий болгон бул жака чейин. Далее бул жерде уровень сопротивления бар экендигин мен сразу көрүп атамын да. Анткени бул жакта объемдор кызыл болуп башталды. Мынакей кызыл болуп башталды, потому что бул уровень сопротивлениябыз болду да. Мурда биринчи келгенибиз ушул сопротивление болуп калып калды да. Потом бизде график астыга түштү да. Далее бул жакта кайра жашыл объемдор чогула баштады. Мынакей график кайра үстүгө көтөрүлдү и могул жактагы максимумга да кымбат баага ушул жерге келген, ушул жактан графигибиз кайра кайта баштады. Ошондуктан мен бул жерден сделкамды сатууга ачып атамын, достор да. Азыр бул жакта дагы кызыл объемдор чыгыш керек. Мынакей кызыл объемдор чыга баштады. 50 доллар менен азыр биз болгону 6-7 мүнөттүн ичинде 100 долларга көбөйттүк да. И эми болсо биз кандай торговля кылышыбыз керек болот? Эми болсо суммабызды биз 5 долларга түшүрөбүз, достор. Негизинде если 100 доллар болсо, вообще биринчи сумма сделкаңар 1 доллар болуш керек болот, достор да. Давайте ушундай кылайлы. Если балансыңар 100 доллар болсо, эгерде балансыңар 100 доллар болсо, достор, да, мисалы, биринчи сделкаңарды 1% же 2% болуш керек да. Давайте 2% ала берели, 2 доллар да. 2 долларга ачышыбыз керек болот. Биринчи сделкабыз, достор. Экинчи сделкабызды, если бул сделкабыз минуска жабылып кала турган болсо, биз 2,5 эсеге көбөйтөбүз, достор. 2,5 эсеге көбөйтүшүбүз керек болот. Martingale деп коелу. Бул бизде счетубузду, балансыбызды минустан кайра кайтарат да. То есть каждый убыточный сделкабызды биз 2,5 эсе көбөйткөндө, ошондо биз экинчи сделкабызды 4,5 долларга ачат экенбиз, достор. 4,5 долларга да. И каждый ушул акыркы сделкабыз даже могу экинчи сделкабыз дагы минуска жабылып калса, 4,5 долларды биз 2,5 эсеге кайрадан көбөйтөбүз, достор. 4,5 доллар, мисалы мынакей 2 долларды көбөйтөбүз. 2 долларды көбөйтөбүз. 5 доллар болот экен, достор. Мен туура эмес санап коюп турмун. 5 доллар болот экен. Далее 5 долларды дагы бир жолу 2,5 эсе көбөйткөндө бул уже 12,5 доллар болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан всегда биринчи суммаңарды аз суммага ачышыңар керек болот да. Так, 2 долларга ачамын. 2 долларга бул жерде сделкамды 1 мүнөткө ача беремин, достор. 1 мүнөткө сатып алууга. Все, кеттик биз бул жакта покупкага. Анткени бул жакта бизде индикаторубуз азыр кызыл болуп атат. Мынакей кызыл болуп атат. И 1 мүнөткө запасам мен бул жакта график кайра көтөрүлөт деп ачып атамын. Потому что могул жерде бизде моундай коридор болуп атат, достор. Көрдүңүздөрбү? Коридор. Азыр менин ойлошум боюнча бул жакта азыр дагы 1-2 кызыл объему чогулат дагы и график кайра көтөрүлөт деп ойлоп атамын, достор. Потому что бул жакта бизде мынакей скальпинг болуп атат да. Анда ошондо биз астыңкы уровендерден сатып алышыбыз керек болот да. Вот. Так, бул жакта бизде сделкабыз минуска жабылып калды. Так, 30 секундка мен 2,5 эсеге көбөйтөм дагы и сатып алууга дагы бир жолу ача беремин, достор да. Экинчи колено кетти. Если бул 5 долларыбыз дагы минуска жабылып кала турган болсо, мен дагы бир жолу счетумду, точнее суммамды 2,5 эсеге көбөйтөм и 12,5 долларга ачышым керек болот, достор. Бул Мартин и каждый ушул убыточный сделкабызды биз сразу эле плюс менен эле кайра кайтарып алабыз да. Так, мынакей уже 3-чү сделкабыз кайра минуска жабылып калып атат. Бул жакта көрдүңүздөрбү? Уже мен балансымды чоңойтуп эле баратамын да, бара-бара. 4-чү опционумду мен дагы бир жолу 2,5 эсеге көбөйтүп туруп 31 долларга ачамын, достор. Так, давайте бул жерден сатууга ача берейин. Бул 4-чү сделкам менен
$31 менен мен акыркы 3 сделкамды сразу эле жаап кетем да. Сразу эле кайтарамын ал суммамды и дагы плюска чыгып кетемин да. Бетке болсо дагы плюска чыгамын. Так, акыркы 3 секунд 2 и плюс достор, отлично. Плюска жабылды. Мынакей сделкабызды баардык суммаларыбызды кайтардык и где-то бир $10 плюска чыгып кеттик достор, көрдүңүздөрбү? И эми болсо мен кайра суммамды кайра $2 түшүрөмүн достор. $2 түшүрөмүн дагы и кайрадан анализ кыламын. Кайрадан анализ кылып, плюстарды кармай беремин да, издеп таба беремин жакшы ситуацияларды. Дальше эми смысл жок, мисалы көрсөткөнгө да. Мынакей давайте азыр мен бат-баттан 5 секунддук таймфреймде 5 секунддук сделка менен силерге көрсөтүп кетейин. Мынакей мен $2 ачып атамын. $2 ачамын. Так, бул сделкам азыр минуска жабылса, мен 2,5 эсе көбөйтөм. Мынакей дагы бир жолу көбөйтөмүн. Сатууга ачамын. Так, 2, 1, 0 плюс болду. Всё, кайра $2 түшүрөмүн. Сатууга ачамын. Так, бул сделкабыз минуска жабылды. Жок, плюска жабылды. Так, давайте дагы бир жолу вниз ача берели. Так, плюс дагы бир жолу сатууга ачамын. Так, бул дагы плюс болду. Так, буну дагы продажага ача береличи. Так, минус болуп калды. 2,5 эсе көбөйтөм. $5. Бул жакта дагы бир жолу сатууга ачамын. Так, график кайра көтөрүлүп кетти. Дагы бир жолу 2,5 эсе көбөйтөм. Покупкага. Так, 2, 1 минус болуп калды. Дагы бир жолу 2,5 эсе көбөйтөм. Покупкага ачамын. Так, 2, 1 и блин, акыркы секундда сделкабыз минуска жабылып калды. Давайте башка котировка өткөрөлүчү. Акыркы сделкам $31.25 болчу. Эми болсо мен азыр 2,5 эсеге көбөйтө албайм, потому что балансым жетпей калып атат, көрдүңүздөрбү? Мен максимум 1, 2, 3, 4 эле сделка ачтым и 4 сделка менен эле менин балансым уже лимит балансым түгөнүп калып атат да, көрдүңүздөр? Ошондуктан мен айтам всегда аз сумма менен баштабаңыздар. Если аз сумма менен баштасаңыздар, ушундай ограничение болуп калат да. Аз сделка, аз сумма ачып каласыңар. Так, 5 секундка сатууга ача беремин бул жактан. Нисходящий трендтин артынан эле. Так, и 5-чи сделкамды чудом плюска жаап кеттик достор да. 1, 2, 3, 4 минус, 5-чисинде плюска жаптым и полный суммамды кайтардым дагы и плюс еще бир $15 плюска чыгып кеттим достор. Сөзсүз түрдө достор биздин телеграмыбызга катталыңыздар. Бизде бул жакта торговля, обучениялар жана бесплатный курстар алсаңыздар болот достор. Жана VIP чатыбызда бизде күндө торговля болуп турат достор. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да бардык ссылкалар ушул телеграмдыкы комментариянын башында болот. Ушул видеороликтин ошол жактан өтүп катталып алсаңыздар болот достор. Сурооңуздар дагы ошол жакта мага телеграмда жазсаңыздар болот достор. Сиздер менен эмки видеодо көрүшөмүн. Баарыңыздарга ассалам алейкум.